бир чамадан акчаны Чубак Сатаевга бербей, Жетимиш Таскаев алып кеткен деген бар. Ошо Жетимиш Таскаев аштама берген деп уккам да. Сиздин бир туугандарыңыздын бири кырсыкка учурап каза болгон экен. Бул окуя жөн эле кырсыкпы же бир өч алуудан болгонбу? Ошо берде жана КамАЗдын күнөөсү да, мисалы түздөн түз. КамАЗ келип очоюп туруп алган. Кам жолдун боюна. Анан балдар жүгүрүп чыкканда, ошо иним жүгүрүп чыкканда, Таластан чыккан Кырыкчоро деген бандиттердин башчысы Улан деген ага атаңызды Кыргызстан боюнча крышевать этип караган экен. милициясы болобу, прокурору болобу, чорный болобу, же бир чиновник болобу, баары менен жакшы болгон, тегиз болгон. Ошол кездеги президент Аскар Акаев Бишкектен врачтарды кошуп вертолет Таласка жибериптир. Чоң апам өзү негизи мыкты инсан, мыкты апа, негизи чоң апам негизи кыйын киши да. Чубак Сатаевга бир кыз уу берди деп айтыптыр. Үстүнөн түшүп, киргишип, скрытия кылып, андай мындай негизи нерсе деле болгон эмес да. Атаңыздын бир учурда эки жубайы болгон экен. Экөө менен чогуу бир учурда жашаптыр. 80-90 жылдары негизи эки аял алды деген бул киши өлтүрдү дегендей эле болчу да. Ассаламу алейкум достор. Биз кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто ырчы, оончу, аткаруучу Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси, өзүңүздөр билген атанын уулу Кубаныч Сатаев келди. Ассаламу алейкум. Алейкум салам, жакшысыздарбы? Кош келдиңиз. Кош келдик. Биринчи акыбал сурашалы, ден соолук, иштер, үй бүлө кандай? Жакшы баары. Сон Кудайга шүгүр. Азыр эми жай мезгили болуп, азыр эс алууда жүрөбүз. Жаңы эле ушу жумушка аз эле болду, ушу бир жумага жете элек жаңы эле чыктык жумушка. Отпускада. Эмгек өргүү деп коебу, кыргызча айтканда эмгек өргүүсүнө чыгып, эс алып, кайра жумушка чыктык. Сизди интервьюга чакырып, ушул жерге кезигиштин өзү бир чоң убар болду. 2 айга жакындап калды. Ортого Нурхатты салып, араң алып келдик. Антсе да келип бергениңизге биз ыраазычылык билдиребиз. Эң башында биз дайыма интервьюга келген конокторго кое турган суранычыбыз, эртең кайра ортого Нурхат салып, бул жерин кезели, тигил жерин кезели. Бир сумуштар болбойт деген ойдомун. Анан мен көпчүлүк конокторду чакырганда көбүнчө суроо берем, ошо менен токтойм. Бүгүнкү эфир өзгөчө болоюн деп турат, анткени сиздин атаңыз жөнүндө жазайбыз. Чубак Сатаевди кимдер гана билбейт. Анан сиз билбей калган окуялар болсо, мен кошулуп айтып турсам, анткени бул Чубак Сатаев деген сиздин атаңыз болгону менен бул кыргыз элинин, жалпы элдин уулу, биздин да атабызды билебиз. Анча мынча окуяларды биз да кошуп айтып турсак. Алгачкы суроону өзүңүздөн баштасак. Өзүңүз ыр, оон чыгарасызбы? Ушул жагына бир ачыктап, жакшылап айтып өтсөңүз, канча ырыңыз бар, канча оонуңуз бар, клиптер жөнүндө? Жакшы болот. Эми оончулук боюнча мага негизи ушу атамдан келген оончулук. Эң биринчи оонум ушу 2005-жылы чыккан. Ушу атамды эскерип чыгаргам да оонду да. Ал оондун аты Арман Дүйнө. Анан бул оонду чыгарганда дагы ушу күмөндөр аштамайт деле. Ошо бир сөзүн оңдогонда, а киши туура айткан экен да, баары улуу киши да. Атамдын эң жакын досу билесиздер. Күмөндөр бул жашоодо дагы экөө абдан жакшы дос болгон. Атасынан айрылган болбосо экен дүйнөдө деген сөзүм бар да. Сөзүмдү өзүм жазгам да. Андай балам, могу жердин сөзүн туура эмес ырдап коюпсуң. Атадан баары айрылат. Шерин атадан жаш айрылган деп жазсаң туура болмок экен деп туурасын айткан да. Мен туура кабыл алгам да ошол сөздү. Андан кийин билесиңби деген оон чыкты. Анан кийин кыргыз жери эстедим деген оондорум чыкты. Ошонун менен ушу биринин артынан бири ушу тынбай кетти да. Анан негизи ушу патриоттук темада ырлар көп болду да менде. Жоокер ыры, кыргыз жери, бөлүнбө Кыргыз, эгемендүү Кыргызстан, жоокер баатырларга таазим, ушундай. Өзүм аскерге барбасам да ушундай мекенчил ырлар көбүрөөк чыгарам да, негедир. Анан бүт эле ошо суроо ушундай бир суроолорду бере беришет, атаң ырын ырдабай өзүң ырларыңды чыгарбайсың деп элечи. Анан айтам, бул өзүмдүн ырым, өзүм оонум. Анан эстедим деген оонум чыкты. Анан атаң ыры деп эле баары эле ушундай элечи. Жок, бул өзүм оонум десем, ушундай оон бар беле деп. Анан Бишкектин кечтери, тай бөбөк, 30га жакын оонум бар негизи. Ысык көлдү сагынуу, эне, асыл энем, асыл жарым, ар кандай тематикада да ырлар. Анан жакында эле мынакей акыркы бир жылда эле 5 оон чыгардым, ошо Айылым деген ыр чыгардым, Өзгөндүк кыз, Аяштарга,
анан ашыгым, анан кийин эгемендүү Кыргызстан деп Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө карата ыр чыгардым да. Негизи обончулук бул атамдан келген деп айтсам болот. Себеп дегенде ырдаган жагынан ушу бала кезден ырдап жүрчүмүн да. Анан обончулук обон ушу өзүнөн өзү эле келет да мага. Анан акыркы жылдары бирок обонду деле баягы илхомду күтө бербей аракет кылып чыгарса болот экен да. Ошого өтө баштадым да. Үйгө баягы Ямаханы алып келип, Ямаха менен мындай адам эмгектенсе көпкө эле чыгарса болот экен да. Мурда баягы илхомду күтүп, илхом кезде чыгарып коюп жүрө берчүмүн да. Анан башка авторлордун ырларын ырдап коюп деле, мисалы атамдын ырларын көрүп ырдайм. Алтымыш Кадыровдун бир ырын алып чыктым. Эми киши легенда киши. Исрайыл Намбаев Айштамдын ырын алып чыктым, мисалы. Сагынам деген оонду алып чыккан Бешекен Жандаровдун, мисалы ушундай. Башка авторлордун ырларын ырдап жүрөм да. Сыймык Байкенин ырын ырдап жүрөм, Бешекеевдин, мисалы. Ошо обончулук боюнча ошо 30га чукул оонум бар, обондорум бар. Кыргыз патенттен жыл сайын акча алам өзүм обондорума автор катары. Жылына бир жолу аласыздар. Жылына. Бир жылда бир жолу алам да. Келинчегиңиз экөөңүздөрдүн канча дуэт бар? Дуэт боюнча айтсам, мен келинчегим негизи өзү баягы ырга деле өтө жутунуп ырдайм деп айт да. Мен концерттеримде ырдайт көбүнчө. Өзү баягы кесиби журналистикада өзү негизи. Негизи өзү тилчи. Түрколог да өзү. БГУну бүткөн. Анан баш аягы бир 6-7 дуэтибиз бар да. Ошо эң биринчи дуэт ошо атамдын ырлары менен баштаганбыз. Эңсөө, анан кийин жана бир эргүү деген атамдын оонуна кундуз келинчегим, оonu жакшы угулбай калганда кассетаны таап алганбыз. Анан кийин өзү сөз жазып, өзү акын да. Менин ырларым көбүн келинчегим зат. Анан сөз жазып, ошо Сүйүмай деген бир чыгармасын иштеп чыкканбыз да. Анан кийин Сыймык Байкен Кызганыч деген ырын иштеп чыктык. Биз дүйнө деген ырды иштеп чыктык. Көп эле дуэттер бир. Кандай учурда фонограмма ырдайсыз, кандай учурда жанды ырдайсыз? Эми фонограмма маселеси могу 2 жылдан бери акыркы катуу ушу эме болуп калды да. Көзөмөлгө алынып, мисалы филармонияда, спорт ордосунда, болбосо башка айылда, райондордо да ырдатпай ушундай болуп атат да. Бирок тилекке каршы кээ бир залдарда акустика деген жок бизде, билесиздер. Микрофондор начар. А десең Б деп чыгат да. Анан көбүнчө эле жанды ырданга аракет кылам, бирок кээ бир ресторандарда акустика жаман, ошол жактан фонограмма ташкы тура келет да. Анан эми билесиздер да, мен кичкеймен эле аккордеон менен ырдап, жанды ырдап көнгөн адаммын да, ырдай берем, айырмасы жок. Анан съемкалар болуп калат, съемкаларды дагы фонограмма ташкы, анткени ал жакта запись таза чыгыш керек да. Атаңыздын 33 ыры жарыкка чыгып, 30 ыры жарыкка чыкпай калып кетти деп уктум. Ушуну өзүңүз толуктап өтсөңүз, жалпы канча ыры бар? Калган ырлары да чыгып келе жатабы? Эми атамдын 30 калып кеткен 30 ыры жок, атамдын баш аяк 40 ыры бар болгону. Чыккан чыкпаган менен чогуу. Анан 30тан ашык, 31-32 ыры элге жет, 30 жетпесе бир 20дан ашыгы жеткен да. Анан калганын биз иштеп чыктык. Эми дагы иштейбиз. Дагы бир 4-5 ыры бар элге жетпей калган. Эми философиялык мааниде бир жалган дүйнө деген ыры бар, элге жетпей калган. Анан Карлык деген ыры бар. Бишкек жөнүндө ыры бар. Анан дагы сөздөрү бар, обону жок ырлары бар да, сөздөр жазып кеткен да. Баш аягы 5-6 обондор бар, элге жетпей калган. Көрсөм чыгарабыз акырындап. Алмас деген бир агабыз атаңыздын эстелигин жазып сиздерге байланыштыр. Кийин коебуз деп жүрдүңүздөр эле, кайсы тарапка коюлду? Эми эстелик боюнча айтсам, ушу Алмас деген биздин агабыз болот. Таластын кулуну. Алмас байке өзү дагы адам аккордеон менен жакшы ырдайт, адам таланттуу инсан. Ушу Алмас байкебиз демилге көтөрүп, анан биз райондун акимине айтып, райондун акими Канимет деген агабыз ошо жардам берип, эстелигинин финанс жагын көтөрүп берди. Анан транспортировкасын мен өзүм көздөп, биздин айылда ошо Ботерек айылында айылдык клуб бар да. Ошо клубта атам иштеген, эң биринчи эмгек жолун ошо клубтан баштаган да. Ошо айылдык клубта зав клуб болгон. Ошо клубтун астына ошо эстелигин койгонбуз да. Азыр айылда эстелиги бар. Алмаз агабыз деген сиздерге байланышканда мен эч кандай
бир акысын албайм, өзүмдүн көңүлүмө чыгарым деп жазаптыр деп уктук. Ошол мамлекет тарабынан колдоолор болду атасыздар. Ошол жасаган адамга кандай сый урмат, кандай акы төлөндү? Эми сиз айткандай бул киши өзү айтып атпайм, академиянын ырдай чыгармачылык адам да. Анан бул киши көп сураган жок. Айтып атпайм, ошо аким, биздин айылдын акими, райондун акими. Ошол колдон келишинче акчасын төлөп берген да, анын суммасын толук билбейм. Анан транспортировкасын тияка жеткирген Бишкектен апардык да. Ансын мен өзүм чөнтөй менен өтүп бердим да. Ошо мен эстелик туруп калды. Эми ошо Байкебизге ошо эфирден пайдаланып рахмат айтам. Алла ыраазы болсун. Чубак агабыздын аз жалпы өмүрүнө, чыгармачылыгына кенен токтолобуз. Ага чейин эң негизги жашоосунда болгон чоң окуялардын биринен баштайлы. Филармонияга 28 күн концерт койгон боюнча ошонун айланасында кандай нерселерди айта аласыз? Кандай болгон окуя? Эми ошо филармонияга 28 күн берген дегенге бирөө ишенет, бирөө ишенбейт анан. Мен деле ал убакта кичинекей бала болдум да. Мен деле санап отурган жокмун да ал убакта. Көп күн койгонун билем да. Бирөө айтат 15 күн койгон дейт, бирөө айтат 20 күн койгон деп. Анан филармонияга барып сурагам атайынчы. Ал жакта Толик деген байке бар, азыр деле иштейт. Ошол жерде үн режиссер. Ошо звукту коет да. Анан уруусу да бир Алакчын, биз Алакчын деген уруудамыз да. Эми кыргыздар билесиз да, уруу сүрүштүрөт го. Мен барган тамашталып атат, Алакчын кандай депчи. Андай жакшы аке деп калам. Ошо Толик байке айткан, мына мен ошол жерде микрофон коюп 28 күн мен тургам депчи. Анан Башко деген байке бар, Виктор Башко деген. Аз деле иштейт. Азыр ошо зам директор. Ал киши дагы ошо тастыктап берген, 28 күн койгон деп. Ал кишилер аз тирүү мына көздөр. 28 күн деген бул 1 ай да. Ошо 1 ай ошол жерде жатып эле ошо концерт койгон экен да. Анан элдер эми ал убакта сотка деген жок да. Тиги эмеден бери, Панфиловкадан бери чүйдүн Казакстан менен кезишкен. Биягы тети Кеминден бери, ар көлдөн бери ушу атайын ал убакта эми автобустар болгон, маршрутка жана эмелер эми болгон транспорттор менен келип концерт көрүп уланып өргөн экен да, токтобой. Ошо мен 28 күн. Мен ушул окуяны бир аз толуктап өтсөм укканым боюнча. Буну негизи 4 киши койгон экен. Борончу Кудайбергенов, Каныбек Мамбетов, анан Болот Алымкулов. Булар биринчи 10 күнгө пландап, биз 10 күн концерт коебуз деп. Суранып анан улан чыккан да. Анан 10 күн бүтөйүн деп калганда Казакстандан бир артисттер келмей экен. Филармонияны чоңуна чалып, биз бара албай калдык дегенде Чубак агабыз айтыптыр, бул 10 күн деген уже 8-9 күн болду, эл батпай атат, Казакстандагылар келбей турган болду. Дагы бир 10 күн кошолду деп, булар 20 күнгө узарткан экен. Анан 20 күн бүтөйүн деп калганда эл дагы деле токтогондон ошол жана сиз айткан орус улутундагы адам дагы 8 күндөн кийин бирөөнүн концерти бар, 8 күн кошсок болот деп, ошо мен 28 күнгө толуктап булар концерт койгон деп айтышты мага. Эми негизинен азыр сиз айткандай ишенбегендер да көп, бирок бул болгон окуя деп мен көп. Тарыхта Кыргызстанда анча көп бир ырчы же бир оюнчу мынча күн узак концерт берген эмес да. Мисалы жакында берди Мирбек Атабеков. 12 күн берди да филармонияда. Ага чейин ким канча күн берди билбейм, ага чейин. Бекбайкевич да берсе керек бир 10 күн, эмесин так билбейм да. Сыймык байке да көп күн берген. Сыймык байке конкурс кылып берсе керек эле менимче. Ушундай болгондой, эмесин толук айта албайм да. Бирок 28 күн эч ким бере элек да. Чубак Сатаев агабыздын кезинде Канат Нарынбаев деген агабыз менен Айжамалдын автору азыркы Ашымбеков агабыз. Ашымбек агабыз. Экөө ырын сурабай ырдаган экен. Анан элдер ушунун ыры экен деп жүргөндө бир күнү автору ушулар деп Чубак агабыз өзү келип ырдаганда эл таң калган дейт. Азыркы күндө дагы ырларын сурабай ырдагандар барбы? Эгер сурабай ырдап чыкса бирөө меники деп, кандай чара колдоносуздар? Эми азыр мындай автордук укук деген абдан мындай жогору болуп калды да. Илгери ошентип эле ырдай беришчи, ал убакта интернет жок, YouTube деген жок, Instagram жок. Анан ырдап эле меники деп кое беришчи экен да. Анан бир окуя болуп калды. 2007 жылдары Казакстанга тойго барып калдык. 2006 жылдары мени Ажыбаев Кубаныч досум экөөбүз биз чайканада иштечүбүз. Жанды музыка, аккордеон комуш менен. Анан бизди Азамат деген байке, казак байке жактырып калып, ушуну Бакча сарай деген чайкана иштечүбүз 2006 жыл жайында, ушундай ысык күн да, июль август. Анан келип эле өзү кыргызчаларды абдан жакшы көрөт экен. Анан кийин айтып калды, жигиттер, сондурдайт экенсиңер деп бизге акчасын такты доллар менен. Адам да кол ачык жигит экен да.
Анан бизден бир 7-8 жаш улуу да, ушундай. Өзү ишкер байке экен. Анан дөкөбүзгө $200, $400 кыстарып, ырдагылачы, таңсырын ырдагыла, жаңгыр төктүн ырдагыла, арман айды ырдагыла деп эле ушинтип. Бак кыргыздар отурат жанында, чоң кызматта. Алар 1000 сом берсе, тиги $200 берип ушинтип адам мындай кол ачык инсан экен да, ырды да жакшы көрөт экен өзү, кошулуп ырдап. Анан айтып калды, Казакстанга тойго канча барасыңар? Мынчага барабыз. Анда мынчанчы числода келгиле бир жумадай, мен силерди тосуп алам деп. Анан Кубаныч экөөбүз Алматыга бардык. Бир таксини кармап алып Кордайдан. Барсак деген Алматыдан бизди бир жип тосуп алды. Ал убакта ошо мен 4-7-тин жаңысы да, GX-тин жаңысы. Тосуп алып бир окумуш чоң ресторанга алып барды. Ал жакта той башталды, той баштагандан кийин эле Музарт деген группа келди. Ошо бизди алып барган жигиттердин арасынан ошо Азамат байкени тааныган да бир байке бар болчу. Ошол тааныштырып калды да, тиги Музарттын жигиттерине. Алар же Арман айды айтпай эле ырдап жүрөт да. Шы Сатаев деп коет, Шуак деп айтат алар. Анан эми айтат, айтпайт, кээ бир жерин айтпай коет. Кыргыз элдики деп эле коет экен да буларчы, көбүнчө эле баягы. Анан тиги мына автор жана Арман ай деген оун ырдап жүрөсүң, ошонун автору мына Кубаныч Сатаев деп мени тааныштырды да. Ушинтсе эле Мейрамбек жаман болуп кетти да, Беспаев кичине. Жакшы деп эле мындай эме, мен ойлоду окшойт эми баягы. Эмне ырдап жүрөсүң деп айтат деп, может ойлоду. Анан эми ал таланттуу жигиттер да. Сыртынан тааныйбыз, алар эми бизден мурда чыккан. Анан таанышып алалы деп кубанышатым. Азамат сонун аткаргансыңар деп. Азамат деп койсом мындай, ой, анда жакшы дос бололу деп, анан ошо менен жакшы болуп кеттик, ал группа мененчи. Анан ошол жерден айттым мен, давай ырдай бергиле деп, мындай тарткынчыктап турат да. Орундай бергиле дейт, орундай бергиле. Тойду Арман айдырды, анан кетишти. Ошо мен Кыргызстанга келди, атамдын эскерүү концерттерине чакырдым, адан дос болуп жакшы болуп кеттик. Ыр менен эсептешкен жокпуз да. Башка болсо соттошуп, анан акча сурап, же машина сурап ушундай кылмакта биз тескерисинче дос болуп кеттик да. Анан сен айткандай сурабай ырдагандар да бар. Анан чалып, сурап койбойсуңбу деп мына урушкан күндөр да болот да. Бирок мен ичим тарабайт, атам ырларын ырдагандар ырдаса мага кайра жакшы да. Ыр деген ырдалып турганы бул жакшы. Ырдалбай калган жаман да. Бирок ошентсе дагы ар бир нерсенин өзүнүн сый урматы бар. Бир ооз чалып, сиздер айтып коюш керек. Анан казактарда дагы деле былтыр чалды. Бир жигит атын утуп атам. Кара көз деген ырын. Кара көз дагы чейинде хит кылган Дархан Дүйсенов деген досум. Ал менен дос болгом. Ага да чакырып атам сыйлыгын бергем. Чуакстай атында фонд менен фонд бар да бизде. Ошо концерт уюштуруп, ошол жерден Чуакстай атында сыйлык бергенбиз. Кишиге көп адамдарга бердик. Ошо Музартка да бергенбиз. Султан Садыралиевке да бергенбиз. Кандосумду жакшы алып чыкканда. Ошо Дарханга да бергенбиз, Ажыбаевка бергем, досум да ырдап жүрөт атамдын ырларын. Көп инсандарга бергенбиз да. Анан Кудайга шүгүр, эми жакшы болгон жерде калбайт экен да. Ырдалып турат экен, элдер талашып турат экен. Ошого сүйүнөбүз. Султан Садыралиев Кандосум деген чыгарманы кантип сиздерден алды, уруксат алдыбы же сатып алды, кандай кылып бердиңиздер? Султан Садыралиев мага чалып сураган. Ушу атаңыздын ушу ырын ырдасам кандай болот деп анан айткам. Ырдай бер деп ушу Кандосум. Биринчи негизи Арман айды сураган да. Арман айды алып чыгайын барат деп анан. Арман айды өзүм ошол убакта ырдап жүргөм, эстрадага салыпчы. Жайраак кылып стилде. Арман айды өзүм ырдайм. Десем анда Кандосумду ырдабайм дейт. Мейли ырдай бер деп анан Кандосумду алып чыкты. Чындыгы жакшы алып чыкты да, аранжировкасы дагы, эмоциясы да жакшы отуруп хит болду да. Ошентип ырдап калган. Жөн гана сурады, уруксат алды, бирок каражат төлөгөн жок. Жок, ал убакта каражат. Кыргызга белгилүү көз боемочу, гипноз деп айтышат, Жетимиш Таскаев дегенде сиз билесиз, атаңыз менен көп чогуу иштеген. Азыр катташ барбы? Жетимиш Таскаев Аяш атамды, атамдын ушу эскерүү концерттерине ар дайым чакырып жүрөм. Эми өзүңөр билесиңер да ушу. Каныбек Аяш атам эң жакын досу. Болот Алыкулов Аяш атам, Борончу байке өкүл баласы, Күмөндөр Аяш атам. Эми эң жакын адамдар да, ошонун ичинде Жетимиш Таскаев Аяш атам да, бул киши дагы экөө гастролдо көп жүргөн, дос болгон, жакшы мамиледе болгон да. А кишини ар дайым ушу концерттерине чакырам. А киши атам баягы баскан турганын көп нерсесин билет да. Ошко алып барып гастролдо отуруп, мен да чогуу жүргөм жанында. Өзгөнү кытыртып, өзгөнү карап алганы
бүтүндөй айланып ушу гастролдо койбуз да 90 жылдары. Ошондо мен да кичинекей болсом да самолет менен Таластан учуп барганбыз да. Ошондо Ырысбай экенин үйүнө барганбыз. Ырысбай Абдыкадыров ошо биринчи аккордеон атама белек берген. Ошо жазуусу да бар, азыр үйдө турат аккордеон. Менде сакталган да. Ырысбай Абдыкадыров өзү ойноп жүргөн аккордеон белек берген. Вольтмейстер чоң. Полный деп коет, аккордеон да бөлүнөт да. Полу анан полный деп. Чоң аккордеон да. Мен ошо аккордеонду кичинекейимде ошо ойноп жүрүп, үйрөнүп, аккордеонду ошо аккордеон менен үйрөндүм да. Бузулуп калган баягы эски болуп, жерге түшүп антип мынтип. Бирок ошентсе да ошо мен жарамазан айтып жүрүп балдар менен ысык суукта кышында деле ошентип үйрөндүм да. Кийин студент кезинде алып келип бияк тартып жүрдүм. Анан кийин өзүм аккордеон сатып алдым да. Жетимиш Таскаев агабыз менен Чубак агабыздын ортосунда бир чоң окуя бар экен. Аны сизди билбейт деп мен ишенбейм. Билбейм десеңиз билет болушуңуз керек деп ойлойм. 3 ай гастролдон кийин бир чамадан акчаны Чубак Сатаевга бербей, Жетимиш Таскаев алып кеткен деген бар. Аягы кантип бүттү, ушул окуядан кабар барбы? Жок, бул окуяны мен билем. Бул окуя Таласта болгон. Атам ошо каза болор жылы 93-жылы булар Таласка жайында концерт коебуз деп барат. Ага чейин атамды Жетимиш Таскаев ошко чакырып, ошту кыдыртат. Бар тай соёт, концерттер жакшы болот. Анан 93-жылы билесиздер, инфляция болуп, акча алмашып, Советтер Союзу тарап, эл бая алапайын таппай калган кез, ошондо концерттер кичине эл аз болуп, каражат түшпөй калып, бир акча боюнча бир келишпестиктер болгон деп уккам да, мен кичинекей болсом дагы. Анан майда чүйдөсүн толук айта албайм. Бирок кичине баягы тарынычтар болгон деп уккам да. Бирок бир чамадан акчаны алып кетип бербей койгону чын. Эми чамаданын билбейм, бирок ошо Таластан түшкөн акчаны ошо Жетимиш Таскаев Айштама берген деп уккам да. Сен мен алда тарынбай кет деп берген экен да. А киши акчага сараң болгон эмес. Акчаны биринчи орунга да койгон эмес да. Достордун баары билет, азыр деле тастыктайт. Жада калса саатын чечип берип, жакшы көйнөк болсо көйнөгүн чечип берип, досторуна ушундай айкөл адам болгон да. Чубак агабыздын эскерүү кечелерин мен көп көрөм, баарын көрүп жүрөм. Эскерүүгө көбүнчө бир телевидение, радиолорго, башка жактарга Борончу Кудайбергеновду көп көрөм. Жана башка, бирок Болот Алымкулов менен Каныбек Мамбетов аганы көп чакырылбай калат. Себеби эмнеде? Мен буга кошулбайм. Себеп дегенде именно ошол атамдын эскерүү концерттеринде Каныбек Мамбетов, Болот Алымкулов ар дайым болот. Аларсыз концерт өтпөйт, анткени ошолор ырдайт атамырлар. А Борончу Кудайбергенов байкем, ал бошого калат көбүнчө. Акыркы жылдар келбей деле калды. Гастролдо болуп калат, агишен билесиздер да, өзүнүн топтор менен жүрүп калат. Мен ушул интервьюну изилдеп жатып, мен көп берүүлөрдүн баарын көрүп чыктым. Өзгөчө телевидение, радиолордо, эфирлерден мен бирөөнүн да көргөн жокмун, экөөнү. Концерттерден баарынан көрдүк негизинен. Же радиого бир убактылар болбой экөөнү келбей калабы? Радиолорго Каныбек Айшатам эмеде жашайт. Кара Балтада. Болот Айшатам болсо Сокулукта жашайт. Эми бул кишилер да возрастта кишилер, кээде баягы шарт болбой калат. Эфир Бишкекте болот да, билесиздер. Заманага чыгабыз, же Кыргызстан ондоруна чыгабыз. Келип эле жүрүшөт. Эми кээде акыркы жылдары баягы жол алыс, эми мындай эле концертке эле баралычы деп концертке келишет да кээде. Мындай чакырып эле жүрөм. Калтырбайм. Атаңыз көз жумарга бир жума, бир айдын тегереги калганда апаңызга келип ыйлаган экен, чоң апаңызга, өзүнүн апасына. Мен ушундай бир начар болчу болдум, анткени баардык темада ыр чыгардым, сизге ыр чыгарбаптырмын деп. Казоолоруна аз калганда апа деген ыр чыгарыптыр. Аны эфирден бир ырдап жетишиптир, ошондон кийин көз жумду. Ошол ыр азыр тагдыры кандай? Ырдалып жүрөбү, ким ырдап жүрөт? Эми ал ырдын тарыхы мындай, атам ошо казоолор алдында өзү бир башкача жүрдү да. Ушу Таласка барып, мындай дүйнө менен иши жок. Концерттерде да башкача ойлуу, анан концерттин алдында баягы жол жүрүп калабыз да, автобус менен жүрүп калдык. Башында Рафик менен жүргөм, сен автобус менен жүрүп калдык, мен жанында болчумун. Анан башым деп эле баш ооруп калды да. Ошондо ооруп аткан экен да көрсө. Билгиспейт да. Анан ошо апа, чоң апама да ошо армандарын айтып, ал ыр негизи 81-жылы чыккан экен ал. 81-82 армиядан келип чыгарган экен да. Жана ырында айтылып атпайбы? Мен кетерде беттен өп деп армияга узатып аткан, кайраттуу бол дегенсиң деген сөздөр айтылып атпайбы? Анан бул ошо армиядан келгенде чыккан ыр да. Ошо күнү чыгарган эмес аны. Просто ошо ырды ырдабай жүргөн да. Анан ошо апам, чоң апам айткан экен да.
мен ушу апанын баркын билип ушурду ырдап жүрсөм болмок экен, ушу кезге чейин ырдап аптырмын деп анан кийин ошол жанагы Анарбек Мойноков деген агабыз эми Кудай жиберди да кишини. Ошо казоолор алдында бир жума мурда келип, "Ой, чүкө давай тарта калалы" деп анан кийин съемкага түшүрүп калып атпайбы? Өзү да атам съемкадан каччу да негизи. Элдер баягы мен тартып койчу деп жалдыраса, бул кайра каччы, радио, телевидениеден каччы кой кереги жок депчи. Көрүүңдү жаман көрчү эмес, жаман көрчү да, элден мындай алыстап жүргөн жакшы көрчү да. А ошондо баягы казоолорун билгендей тескерисинче кайра тартылып өзү барып жакшы жүрдү да адам. А жана ыр боюнча ошо чоң апам айткан чын. Мен сиздин баркыңызды билген жокмун, баягы элдик адам болуп талаалап көп жүрдүм, сизге көңүл бура алган жокмун деп бир арман айткан экен да. Ал ырды азыр кимдер аткарып жүрөт? Ал ырды мен ырдагам, андан кийин Султан Садыралиев ырдаган, ал ырды жакшы кылып алып чыккан. Андан жакында да бир эки жаш жигиттер сурап ырдайсыз деп атышат, эми уруксат берип атам буюрса. Атаңыздын бир атагы жер жарып, бир жакшы чыгып турган кезде сиздин бир туугандарыңыздан бири ошо кырсыкка учурап каза болгон экен. Мен көп жактардан окуп калдым, ошол бир атактуу үчүн көрө албагандар кылгандар да бар дегендер пикирлер жазылып жүрөт. Бул окуя жөн эле кырсыкпы же бир өч алуудан болгонбу? Сизде кандай маалымат бар? Бул окуя мындай болгон, мен биз үй бүлөдө 3-1 тууганбыз. Мен Кубанычбек, Бакытбек, анан Таалайбек да. Ошо менден кийинки иним 85-жылкы иним болчу да. 6 жашында мен ошо 1-2 күн мурда Талас менен биздин айылдын Ботеректин ортосу бир 40 километрге жакын да, жетпейт 40ка. Анан мен Таласка кетип калам. Чоң апам жакшы көрөт да, мен чоң апам Таласта туруп калып, мен ошол жака кетип калам да. Анан экиним айылда калат, анан түштө биздин көчө баягы чоң көчөдөн алыста, экинчи көчө да. Мисалы, могу трасса жөөк жол болсо, мисалы биздики могу экинчи көчө да. Анан апам уктап кетиптир, баягы куш уйку салып. Ошондо бир арба менен кетип баратканда ошо айылдык балдарга отуруп, чоң көчөдө туугандар бар болчу, ошол жака барып ошол жака ойнойт. Анан эми кашайып карабайсызбы? Азыр деле ошол нерсе бар да. Ушул нерсени кандай кылып ушу оңдойт билбейм ушу. Мисалы, аз деле байкайсызбы, айылда кан жолдун боюнда КамАЗдар токтоп туруп алат. Аз деле көрөсүзбү? Ошону. Аз деле бар, ошонун ар жагынан кичек бала жүгүрүп чыкпайт деп ким гарантия берет мисалы? Ошо берде жана КамАЗдын күнөөсү да, мисалы, түздөн түз. КамАЗ келип очоюп туруп алган кан жолдун боюна. Анан балдар жүгүрүп чыкканда, ошо иним жүгүрүп чыкканда. Анан эми 6 жашар балам мындай эле да. Анан баягы москвич немеси башына тийип, бир канча метр учуп, анан больницага жетпей каза болуп калды. Анан мен айылдан похоронго келдим. Жерге койгондо эми тажиясына келип калдым да. Анан бир 2 жылдай өзүмө келе албай жүрдүм да. Бир туугандан ажыраган абдан жаман экен да. Нары огородко чыгып алып ыйлаган күндөр болду. Баягы өлүктү да көрүп калдым да. Божое кирип, абдан бир оор күндөр өттү. 2 жылдай стресстен чыга албай, стресстен мына чыгайын десем, 93-жылы атам каза болуп кетти. Иним андай болгон эмес, ал машина уруп кеткен, кырсык ал. Жанагы КамАЗдын күнөөсү да. Анан коюп кеткен кишилерди деле кечиргенбиз, биздин айылдык эле байке да. Ошо эми бир айылдамыз. Аларды кечирип арызыбызды алганбыз да. Чоң атам эми ал убакта тири болчу, атамдын атасы чоң атам, Калдыбай чоң атам. Кишинин дагы ошо тааныштыгы бар экен, анан ошо коюп кеткен жигиттин немеси. Ал эми биздин байкелер болуп кетти, ошонун атасы менен ал киши астына келип анан эми кырсык экенин ушинтип чыга калыптыр, көрбөй калыптыр деп анан кийин стрессин жазып берген да. Анан 93-жылы атам каза болуп кетти. 94-жылы атам бир тууган Сыргак деген байкем каза болуп кетти. Ошо менин баягы жашоомдо балалык күн бир кандай айтсам бир абдан бир кара тамгалар менен жазылып калды да. Өлүм житим көп болуп кетти да. Анан ал убакта дагы бала экем, ошол нерсенин баарын башыма өткөрүп кеттим да. Бала эме болот турбайбы баары бир жаш бала. Же мен улуусу болуп мындай чыйрак болдумбу? Атам да көп айтчу да. Гастролдо көп кетчи, үйгө бир жылда 1-2 жолу келчи. Сен үйдө улуусуң, сен чыйрак бол. Атадан алыс жүргөн балдар чыйрак болот. Сен күчтүү бол балам, андай бол, мындай бол деп кулагыма көп куюп койчу да келгенде. Бөбөктөрүң кара деп кичине жоопкерчилик артып койчу да. Ошондон уламбы, ошо өзүм кармап ошо баягы ситуациядан чыгып кеттим да. Биздин жашоодо
жалпы жашоодо черныйлар деген дүйнө бар, каралар бандиттер деп аташат. Ошол кезде таластан чыккан 40 чоро деген бандиттердин башчысы Улан деген ага атаңызды Кыргызстан боюнча крышевать этип караган экен. Буну айтайын дегеним, атаңыздын мүнөзү кандай болгон? Ошондой адам менен дагы баары менен тил табышып бир катуу болгонбу же бир жумшак болуп жөн гана чыгармачылыгын сыйлашканбы? Ушул жактан эмне айтасыз? Атамдын чындыгында достору өтө көп болгон. Силер айткандай, милициясы болобу, прокурору болобу, черный болобу, же бир чиновник болобу, баары менен жакшы болгон, тегиз болгон. Бирок бул кишинин баягы мүнөзү катаал болгон эмес. Бул киши эч качан жамандыкка катылган эмес. Бул киши жөн гана чыгармачылык адам болгон, элдик адам болгон. Бул киши эч нерсеге аралашкан эмес, саясатка да аралашкан эмес. Өзүнүн ырын ырдаган, гастролун кылган, оон чыгарган, адамдарга жакшылык кылган колдон кезде, ошентип жашап өткөн жашоодо. Анан эң башкысы бирешен адам болгон, эмгекчил адам болгон. Иштеген адам, тынган эмес ордунда адам, мындай шашалаак анан эмгекчил киши болчу да. Ордунда турган эмес бул киши. Ушундай бир кетерин билгендей, ошо менин эсимде, балалык кезимде айылда бир учурда 3 жерде иштечи. Мектепте мугалим болуп музыкадан, бала бакчада, клубда иштечи, зав клуб болуп. Бир учурда 3 жерден айлык алчу, ошондо эле. Айылда эң биринчи машинаны айдаганда менин атам болгон, жаш болсо да, ошо өзүнүн жаш курагына карата. Москвич, биринчи Москвич алган. Эң биринчи машина алган. Эң биринчи чоң там салганда менин атам болгон. Ошо өзүнүн курагындагы досторунун арасынан. Ушундай ийгиликтерге эрте жетип, эрте аракет кылып, жашоого эрте умтулганда бул адам кетерин билгендей. Акыркы күндөрү Таласка 3 күн концерт уюштуруп, биринчи күнү өткөрүп, экинчи күнү концерт отмена болуп, ошол күнү комага түштү дешти. Сиз атаңыздын комага түшкөнүн, кайтыш болгонун, бул дүйнөдөн кеткенин кантип, кайсы абалда уктуңуз, кандай учурда? Мен анда чоң апам болуп, булар кетишкен. Биз артынан барганбыз. Ал Дом культурасы жоюлуп, анын ордуна азыр Талас шаарында театр салынып кетти азыр. Атамбаевдин убагында, Алмазбек Атамбаевдин убагында президент үчүн. Мурдагы экс. Ошонун убагында театр салынган, азыр мына Таласта иштеп атат. Чоң зал бар, 500 кишилик. Ошонун ордунда Дом культура бар болчу. Ошол жакта концерт болгон, концерт уюштуруп, жайдын күнү. Билеттер сатылып аткан, биз барганбыз, кирсем атам репетиция кылып аткан. Болот Тайыштан бар болчу, жанда Замир деген байкем бар эле, Раматылга алда өтүп кетти. Алда бар болчу. Анан бир убакта кыйкырып калышты. Жыгылды деп, анан скорый чакырып, скорый келди. Барсам достору кармап, монтуп атыптыр да. Башым моям түйүлүп атат депчи. Көрсө ошо инсульт болгон экен да, ошо баштын кантам, мээнин кантамы үзүлгөн экен да ошондо. Анан ал жерден дагы баягы спорный суроолор көп. Качы суроолор көп да. Ал убакта же камера жок. Бирөөлөр у берип коюшту дейт. Бирөөлөр андай дейт, бирөөлөр мындай дейт. Чындыгында баягы эч ким баягы изилдей албай калды да убагында. Көрө албагандар эметип коюшту дейт. Мен бирок жанымда эле болгом, кичинекей бала болчумун да, 12-13 жашар. Кулаганда ошол кезде дароо Кыргызстанга бир белгилүү адамдарга маалымат жетиптир. Ошол кездеги президент Аскар Акаев Бишкектен врачтарды кошуп вертолет Таласка жибериптир, бирок бир шаарга алып барганга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан вертолет шаарга алып келе албай Таласка калтырган экен. Аскар Акаев вертолет жибергенине караганда бир байланышыңыздар барбы же жөн гана талантын сыйлаганбы? Балким кудасы, балким бир башка жактан кандай байланыш бар? Жок, бул жерде мындай болгон. Чоң апам өзү негизи мыкты инсан, мыкты апа, негизи чоң апам негизи кыйын киши да. Чоң апам ошол областтын жетекчилерине кирип, анан жанагы областтын Алексеевка деген бар бизде, район центр болгон ал убакта. Аз Көгөй деп коет. Ошол жака түшкөн да там. Больницалардын баары ошол жакта болгон да. Анан ошол жака чоң апам суранып, Бишкекке чалдырып, ошо Таластын ошо медицина боюнча чоңдору Болот деген байке менимче. Ошо Болот байке да өзү киришип, ошо атамды бар тааныйт да. Чоакстаев мынтип кулаптыр деп, анан булар Бишкекке чалат. Анан сан авиация жиберет Бишкектен. Атам комада 3 күн жатып калат. Анан алар көрүп, алып келгенге уже кеч болуп калды, анан алар кетип калат да. Бирок арден Аскар Акаев деп айта албайм мен. Бирок ошо жогорку жакта министрлерге чыккан да.
чоң апам аркылуу ошо таластын аттуу баштуу адамдары чыгып ошо сан авиацияны алдырган барып. Анан эми ооруп аткан адам көрөт да, акыбалын көрүп анан болбойт деп алар кеткен да. Аскар Акаев дегеним себеби мен бул интервьюга даярданганда Аскар Акаевдин жибергенин тастыктап факт менен айткан жакындарыңыз болду. Биз ошончо сурап жатабыз. Ошондо кулаганда сиздин туугандарыңыздын бирөө Чубак Сатаевга бир кыз уу берди деп айтыптыр. Жакын туугандарыңыздын бири уу берип өлтүрдү деген маалымат элге тез жайылган экен. Ошо менен бирге дагы бир маалыматтар жүрөт, боор эзилип кеткен деп, бирок сиздер туугандар каза болгондон кийин биз текшертүүгө алабыз деп башын аштырып текшерткен экен туугандарыңыз. Жыйынтыгы кийин кандай жыйынтыкка келдиңиздер? Мисалы уу берди деген маалымат дагы бул өтө катуу тараптыр. Башын аштырган эмес, бир жерде инсульт болгон атам. Мээнин кан тамыры үзүлүп кеткен. Мээнин кан тамыры үзүлүп 3 күн комада жатып анан кеткен да. Анан мен айтып атпайм, ал кезде эч ким үстүнөн түшүп, киргишип, вскрытие кылып, андай мындай нерсе деле болгон эмес да. Эми ал убакта 90-жылы билесиз да, 93-жылдары элдер ачка, эл алапайын таппай, эл жада калса айлык жок ба, жумуштардын баары жоюлуп, рубльдер сом болуп, элде ошондо концертке келбей, концерттер мурдагыдай болбой, атамда кичине көңүл чогуп калган да, ачык айтканда. Бир келсе, бир келбей, ат менен болуп кээ бир жерде концерттерчи. Ошондой моментте бир кырдаал мындай кыйчалыш убакта атам кетип калды да. Ошо өкүнүчтүү да. Анткени бул мисалы өткөндө пандемияда деле көп адамдар кетип калбадыбы? Бул чыгармачылык адамдарга бул чоң стресс алып келет экен да. Мисалы өткөндө пандемияда Элмирбек байке кетип калды, Зайырбек байке кетип калды мисалчы. Мондай коомдогу болуп аткан мындай оор окуяларды бул чыгармачылык адамдар да өзүнө катуу кабыл алат деп ойлойм да. Анан жана жагын уу бергенин, бербегенин анан ачыктай алган жокпуз, ачык айтканда. Ачык алган жокпуз. Атаңыздын бир учурда 2 жубайы болгон экен. Экөө менен чогуу бир учурда жашаптыр. Сиз качан угуп, кандай кабыл алдыңыз? Эми ал убакта ал 90-жылдары 80-90-жылдары негизи 2 аял алды деген бул киши өлтүрдү дегендей эле болчу да. Азыр эми алып атышпайбы? Азырындай көрүнүш нерсе болуп калды го. Анан айылдан дуу болгондо ушу Чубак Сатаев 3 баласын чытап анан айыл алып кетти депчи. Адан стресс болгонбуз баарыбыз. Анан апам бизди алып кеткен Төркүнүнө. Аяп барып 1 жыл жашаганбыз Наматбек деген айылда. Ошо кошуна эле айылдан болот да апам. Анан 1 жылдан атам келип кечирим сурап, апам көндүрүп анан чайка менен кайра алып кеткен да. Болду, жашабайм, бүттү, ажыраштым депчи. Анан болбой эле барып келип жүрдү да, ал айыл менен Бишкекте жашачы, параллельден жашап жүрдү да. Бирок ал келинчегинен балалуу болгон жок. Биз ошо 3 эркек, ал келинчеги төрөгөн жок да. Кийин атаңыз каза болгондон кийин бир учурашып, кездешип калган учурлар болуп, сыйлашып турасыздарбы? Кабарлашып. Эми ал кенже менен жолугуп эле учурашып жүрдүк кийин деле. Мен мурда деле атам тирүү кезинде деле келип Бишкекке алып келип, мен үйдө жүрүп, бир ай жүрүп кетчүмүн. Мага кишини жеңе деп койчумун, эмне дейм. Эми нике кайып экен да. Атаңыздын жана сиз өзүңүз айтып өткөндөй, машинага, техникага өтө күчтүү болгон экен. Тааныштары, достор айтат, айдап бараткан жерден бир башкача үн чыкканда сразу айтчы дейт, ушул жер бузулган атат деп. Өзү мыкты айдаган экен. Ошол жагы сизге өттүбү? Сиз кандайсыз техникага, машина айдоо жактан? Мен техникага андай деле мыкты эмесмин, эним деле мыкты эмес. Эми атам өзү негизи мындай, кандай десем бир жанагы жигиттин бири эмеси болот го, бир шамдагай, бир кандай деп атаса болот. Эптүү бүт нерсеге мындай, бүт нерсени бат кабыл алган, мындай шустрый, анан кийин быстрый мындай. Өтө ыкчам мындай жүргөн эме болчу да. Иш билген адам болчу да, бир нерсени мындай бат-бат шуулдап эмени да эскергени бар, ошо атамды. Ал жакшы эскерген да, баягы китебинде да жазганбыз. Шалибек Дүйшөев агабыз. Ал киши чоң адам ба, эл акыны деген намы бар го кишинин. Анан атам да кыздары жарамазан деген ырлардын сөздөрүн ошо киши жазып берген да. Анан баары учурашып эле салам алейкум байке, мен Чубак Сатаев деген оңчу болом, жаш. Кечинде концерт болот эле, ырга сөз жазып бере коюңуз деп эле шаштырып таң калдым дейт, ушундай да болобу деп. Азыр жазып эле кечиндир деп. Ушундай да шашмадан болобу, чыгармачылыкка ушундай мамиле кылабы. Айткандай эле кечинде концертин ырдап чык дейт. Ушундай мындай бат мобильный адам болчу да. Азыркы замандын адамы болчу да.
Эгер азыркы заманда төрөлгөндө мындан катуу болмок да. Ошол кезде эле атам негизи бизнести деле түшүнчү экен. Ошондо эле айтчу экен да. Ошо атам ненеси айтып калат, Замирбек акем айтчу да. Тиргизин жанагы Правда Күреңкеевде жашачу да. Анан бери Правда жибекчилер бар го, ошонун биягында Газпром бар го азыр. Эметип атпайбы? Газпром Дамаска чейин. Ушактын баарын алышым керек, кийин стоянка кылам, андай кылам, мындай бизнес кылам деп мындай. Алдыга койгон максаттар өтө көп эле дейт да. Анан Бешеналиев атында институтта окучу өзү. Ошакта окуп, заводчуна окучу да, сырттан окучу. Анан кийин сырттан окуп, ушакта бүтөм, диплом алам деп, ошол убакта эле диплом баркын билген да бул иш. Мен бурда аскерден келип окубай калгам да, өтөп чыгып кетип. Диплом алар замат мен Таласта ошондо Дом культура салынып аткан чоң. Ошака директор болуп барам, кийин филармонияга келем. Мен уже кийин ырдабайм, мен өмүр бою 30тан кийин токтотом ырымды. Мен баягы карьера куруп, саясат жагына кетем деп алдыга максаттарды коюп койгон да бул иш. Алдын ала бүт нерсени алдын ала койгон да. Ошо 33 жашка чейин эле 5-6 машина алып, машина алмаштырып, үйдөн үй алып, баягы көрөгөч алдын ала билген экен да бул иш. Атаңыз ошол кездеги ырчылардан Болот Токтобаев, Майрамбек Осмонов, Бекборбиев үчөөнү бир баалап өтө кадырлачу экен, күчтүү таланттар деп. Сиз азыр кимди баалайсыз? Ким сиз үчүн күчтүү талант? Эми улуулардан албетте Бек Байкени баалайм, Сыймык Байкени баалайм. Дагы ким бар эми? Бирин айтсаң бир таанат да, Айбек Байкени баалайм, Карымовду, оончулук жагынан адам оондор жагат да. Могу жаш ырчылардан, ырчы оончулардан эми номер 1 албетте Мирбек Атабеков. Мирбек Атабековду баалайм. Оончулардан болсо ушу Гүлжигит Сатыбековду баалайм. Оондор абдан жакшы чындыгында. Сонун оондор чыгарып атат. Нурлан Насипинимди баалайм. Акыркы 2 суроо калды, ушу менен жыйынтыктайлы. Сиз баарыбыз билебиз, Саламат Садыкованын күйөө баласы болосуз. Мен 1-2 жолу бир ушул Саламат эже менен бир кечелерде чогуу барып жанынан учурашып бир иштер болуп калганда сүрдөп учураша алган жокмун да, бир олуттуу сүрдүү көрүнөт. Сизге кандай? Эми апабыз менен жаңы таанышканда мен да ошентип сүрдөчүмүн да. Анан мындай сүйлөшө келип, жакын мындай сүйлөшсө, бул киши абдан жөнөкөй, карапайым да, адамды түшүнө билген инсан да. Анан мага көп деле билинбейт, бирок баягы тойго чакырабы, бир жака чакырабы, сиз айткандай баягы көптөр сүрдөйт экен да. Анан өзүң эле чалып сүйлөшүп берип коесуң, эже тойго келеби, же келбейби деп мындай күмөн санап чалышат да, магачы сүрдөйт да. Эми бул кишилер албетте баягы элдин назарында жүргөн, номер 1 ырчы болуп жүргөн инсандар. Албетте бул кишилердин баягы өзүнүн жакшы сөзү бар, өзүнүн сүйрү бар, өзүнүн жүзү бар дегендей. Албетте сүрдөйт көп адам. Эми биз эми баягы үй бүлө болуп калдык, апабыз болуп калды киши, кайненем. Акыркы сурообузду ушу менен жыйынтыктайлы. Сиз пайгамбарыбыздын кээ бир сүннөттөр бекем карманат экенсиз. Эгер жубайыңыз экинчи аял алууга уруксат берип, сизди коштоп, ушуну ал десе, көз караш кандай? Ушундай суроолор баягы көп болуп атат да, интернетте, бүт жакта, мисалы, мындан 4-5 жыл мурда жогорку кеңеште да бир ушу маселе көтөрүлгөн да. Ушу чет элдиктерге эле тиеп атат, ушуну закондоштуруп койбойлу деген да эме көтөрүлгөн да. Экинчи аял алууга мен каршымын. Себеп дегенде Борончу айке өткөндө бир тамашасында айтты эле. Эртерээк сахар болуп өлөмүзеңер эки ала деп. Ансыңарындай ушу бир аялдын баркына жетип, ушу бир аял менен бактылуу жашаганга бүт аракет жасайбыз. Бир саатка жакын сүйлөштүк, ушу менен эфир жыйынтыктайлы. Сизге эркин микрофон берели. Сөзүңүз болсо элге кайрылып. Чоң рахмат. Эл журтка эмне каалайм? Эл журтка ынтымак каалайм, өнүгүү каалайм. Кудай буйрса мына 2-3 жылдан бери, башаягы 5 жылдан бери мына биздин президентибиз мына Садыр Нуркожоевич келгенден бери жылыштар болуп, мына региондордо аэропорттор курулуп, жолдор оңолуп, коррупция жоюлуп четинен, чорный дегендер да бүт жок болуп четинен. Мамлекет жакшы жагына өнүгүп келатат да. Ушу жол менен токтобой кетүүсүн каалайм Кыргызстаныбыз. Ушу Казакстанга, башка Түркияга, чет мамлекеттерге барганда ушу жүзүбүз жарык болуп, мактана турган нерселерибиз болсо экен дейм да. Анткени Кыргызстандын келечеги бүт алдыда да, менимче. Анткени эң баягы компактный, чакан
Анан бейиштин төрү да. Биздикинде жер жок, 4 мезгил келишкен. Могу Бишкекте шаар жок. Ысык көлдү айтпай эле коеюн. Бишкек азыр эмне үчүн көчүп келип атышат? 4 мезгили бар да. Жаз десең жаз бар, жай десең жай бар мына. Күз десең күз, кыш десең кыш бар. Жайкы туризм да бар, кышкы туризм да бар. Анан алтын десең алтыныбыз бар. Кудайга шүгүр, баары бар. Ошон үчүн эл журтубузга тынччылык каалайм. Эч качан согуш болбосун, өнүгүү болсун. Эл журтубузда ынтымак болсун, чыгармачылык адамдар болсо, чыгармачылыкка эргүү каалайм. Жакшы ырлар чыксын, жакшы огондор чыксын. Рахмат, сиздин да иштериңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу достор, ушу менен эфир аягына чыкты. Сиздер көрүп жаткан программа бул Тергөөчү. Пикир калтырыңыздар, оюңуздарды жазыңыздар. Кийинки эфирден көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.